туган, мени байкашымча биздин өмүрүбүз телефондун алдында, телевизордун алдында өтүп кетти. Телефон, телевизор жакшы нерсе көрсөк, билсек жакшы нерсени, үйрөнсөк. А бүгүн кандай мамиледе, кандай нерселерди көрүп атабыз, эмне нерселерди көрүп атабыз. Баламды сүйөм дейсиң, бирок колуна чоң телефон карматып коесуң. Сүйгөнүң ошолу сен. Чындыгында баламды сүйөм дейт, баласынын колуна чоң телефонду алып берип коет. Ал телефон менен бала эмнени көрөт? Каны кайнаган, бойдок, күчүк толуп турган эмнени көрүшү мүмкүн ал? Контроль менен болуш керек. Бүгүн түнү күнгө алмаш болгондар, жигиттер көбөйгөн. Түнү менен ар ким менен сүйлөшөт, ар кандай нерселерди көрөт, күндүз уктайт. Ата-энесинин ага убактысы жок, мамилеси жок. Баласы бала эмес, бале болуп чоңоюп атканы менен иши жок алардын. Бүгүн мындай көчөгө чыгып эле карасаңыз, жаш балдардын электронный сигарет колуда, телефон колуда, тапса барып достору менен сигарет чегет, оюндарды ойнойт, интернет клубка кирет. Балабызга туура тарбия беришибиз керек. Бүгүн сөгүнүш жөнөкөй эле жакшы сөз айткандай болуп калды булар үчүн. Ошондуктан бир динди түшүнгөн, адеп аклагы бар жакшы жигиттерге чөйрөсүнө коюш керек балдарды жаштыгынан. Жаштыгынан бир жакшы чөйрөдө жүргөн жакшы балдарга коюш керек балдарды. Военилерден бирөөсү келет, мен миңдеген аскерлерди, солдаттарды башкарам дейт. Бирок бир өзүмдүн баламды башкара албай калдым дейт. Шуну тарбия кылып бер дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, күн келет, ал балаң өзүң жаныңдан каныңдан болгон, өтө ширин, андай таттуу нерсе жок. Ага катуу да сүйлөй албай каласың. Бирок бул шириндик, бул сүйүү, бул мээрим махабат балабызга карата эртең башыбызга бале болуп калышы мүмкүн. Себеп жүрөк алдап коюшу мүмкүн кээде бизде. Көңүл деп, балабызды көңүлү деп алданып калышыбыз мүмкүн. Кээ бир кыздар, кичинекей балдар бар, тарбиясы, адеп аклагы өтө жаштыгынан башкаларга үлгүлүү. Кичинекей кызым бар дейт. Кичинекей кызым коңур чачтуу, коңур чач түшүнөсүздөр да, коңур чачтары менен сыймыктаган кызым бар. Ар дайым келсем, эки уулум бар дейт, эки уулумдан да кызым келип, байкелерин жамандайт, келип кучактайт мени биринчи. Кызымга мээримим, сүйүүм башкача, өзгөчө, күчтүүрөөк дейт. Келиши менен жумуштан чарчап келем, чарчагымды дароо чыгарат дейт. Кызым келип бир кучактаса болду, жетиштүү. Менен өткөн бактылуусу жок. Күнөрдөн бир күн келсем, кызым мени күтүп албады. Тамакка да жебестен отурду. Анан өзүнүн бөлмөсүнө кирдим. Кирсем, ыйлап, сыгылып кайгырып отурат. Апасынан сурадым, эмне болду? Бул кызыңыз чачын алдырам деп атат, лысый кылып дейт. Башыны тазга алдырам деп атат чачты. Мен ойлонуп калдым, бул чачы менен сыймыктаган кызым чачы менен кандайча мындай болуп калды деп өтө кызыктым. Анан капа дагы кылды мени. Кызым эмне болду, себеби айтпайсыңбы? Эмне үчүн алдырам деп атасың? Жок. Тамагыңды желесем дагы жебейт. Эгерде убада берсеңиз чачты алдырышыңа, чачымды алдырышыма убада берсеңиз, анда мен тамакты жейм деди, айтканыңызды кылам деди. Апасы жок деди, мен дагы жок дедим, бирок аталык мээрим баары башкача. Апасы жок учурда мен макул деп айтып койдум. Ошентип тамагын жеди сүйүнүп, кубанып. Эртеси күнү чачын алдырып салдык барып. Карасам, кичинекей кызым чачы лысый, таз, чачтары жерде жатат. Мен канча маанилүү эмес.
анча көңүл бурбадым. Алың анча кайра чыгат деп. Бирок мектепке барган учурда достору чындыгын айтпаш акылат ошондогу көңүлү, кайгы капасын ойлоп, ичимден сыздадым. Мектепке алып бардым. Унамдан түшүп, бирөөнү күтүп турат. Өзгө окшош бир чачы лысый, таз бала чуркап келди. Ал экөө мектепке кирип кетишти. Анын артынан бир аял карап турду. Анан мага жакындап келип, бул азыр экөө кирип кетти. Бул бала менин уулум болот дейт. Чачы лысый, чачы таз бала менин балам. Айык сооруга чалдыкты. Дар-дармек иче берип, чачтары төгүлүп калды байкуш баламдын. Мектепте бардыгы лысыйсын, тасын, келсин, калбашсын деп ар ким шылыңдай бергенине байланыштуу. Сиздин кызыңыз мен дагы таз балам деп ода берген экен балама. Балам сүйүнүп, кубанып мектепке жыргап келди. 2-3 күндөн бери сүйүнүп жүрөт эле. Мунун себеби сиздин кызыңыз чачын лысый кылыптыр дейт. Ошондо өтө кубаныч, кызымды ушунчалык жакшы тарбия бергениме сүйүнүп, кубанып, жер жүзүнө батпай калдым дейт. Кичинекей жүрөгүм менен ушунчалык жакшылык кылганына мен өтө кубандым, сүйүндүм дейт. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, жыйынтыгыбыздан Аллах табарак ва таала бардык нерсени көрүп турат, билип турат. Алуучу да берүүчү да Алла.